Көпчүлүктүн суроосу боюнча аллергия жана тери ооруларына дагы бир сыйра кайрылып кетели дедик. Аллергия деген да өзү эле айтып тургандай, мен мурунку эфирлеримде айткандай, баардык оорулардын баарын тең себептерин өзүбүздөр айтабыз да, бирок аны биз билбейбиз. Өзүбүз оорубуздун себебин же болбосо баягы анын терең баягы себептерин айтып атканыбызды өзүбүз билбей калабыз да. Ушуну көргөндө эле мен аллергия болом депчи, же болбосо ушул мени аллергия кылды деп өзүбүз айтабыз да. Значит, ошол адам сиздин денеңизде бир жериңизде жакшы иштетпей аллергия кылып атат да. Анан көбүнчө баягы аллергия мындай общий кетет да. Общий органдардын бүт баарына кеткенде, анан териден кайсактан чыгарын билбей баягы кытышат, тиги жери кытышат, бияк кытышат, баягы слабый жерлер, тери жука жерлери кытышып баштайт да биринчи. Андан кийин анан бүт денеге өтүп баштайт да. Себеби баягы негативный эмоциялар кирет, капкара энергиялардын баары тең кирет денебизге. Анан бир күн алар каяктан чыгарын билбей, батпай, денеге батпай, анан кийин тери аркылуу чыгып баштайт да. Ошондуктан аллергия, тери оорулары экөө тең бири-бирине аябай байланыштуу. Ошондуктан жаныңыздагы адамдар өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот, сизди аллергия кылган ким экен. Ар кимиңиздер өзүңүздөр анализ кылып көрсөңүздөр болот. Бирок бул проблема менен дагы иштесе болот.